Саламат Садыкова эжебиз. Бүгүнкү айтыштын кызыктыруучу сыйлыгы жигердүү катышкандыгы үчүн 50.000 сом сыйлык менен Арген Биймырза уулу сыйланат. Баракелде, Колча Сүрөт уулуна акындардын сыйлыгын. Кийинки кызыктыруучу сыйлыкты Алыстан тобунун мүчөсү Амантай Бутманалиев агабыз тапшырат. Амантай Бутманалиев агабыз кызыктыруучу сыйлык Бердибек Жолдошбек уулуна тобунун мүчөсү Садык Алахан агайыбыз тапшырат. Ушундай эле 50.000 сом менен кызыктыруучу сыйлыктын ээси Жылдызбек Төрөганов тапшырылсын. Жылдызбек Төрөган. Ушундай эле сыйлыкты Алыстан тобунун мүчөсү Жыргалбек Касаболотов агабыз тапшырат. Жыргалбек Касаболотов агабыз 50.000 сом кызыктыруучу сыйлыгы менен ак кыз Абазбекова, Колча Сүрөт уулуна ак кыз Абазбекова. Алыстан тобунун мүчөсү дагы бир сыйлык тапшырат. Кызыктыруучу сыйлык Шайырбек Абдрахман агабыз тапшырат. Элмирбек Бейшеналиев деген жигитке кызыктыруучу сыйлык. Элмирбек Бейшеналиев. Кызыктыруучу сыйлыкты тапшыра турган биздин эл журтка кызмат кылып келген агаларыбыздын бири Калыстар тобунун төрагасы Акбар Рыскулов агай тапшырат. Келиңиз агай. Кызыктыруучу сыйлык 50.000 сом Мамелбек Исраилов агабызга тапшырмакчы. Анда эмесе ушундай эле дагы бир сыйлык Октябрь Капалбаев агабыз тапшырат. Кызыктыруучу сыйлык 50.000 сом менен Элмирбек Бейшеналиевке. Элмирбек Иманалиевке кызыктыруучу сыйлык 50.000 сом Октябрь Капалбаев тапшырды. Ушундай эле сыйлыкты Темир Аргынбаев тапшырат. Кызыктыруучу сыйлык 50.000 сом Баян Акматовга. Баян Акматовду алып болуңуздар. Темирбек алып болуңуздар. Анда эмесе бүгүнкү республикалык айтыштын 3-чү орунду 80.000 сом тапшыра турган Кадыбек Капашевичке берели. 3-чү орун 80.000 сом Темирбек Матыбаевга. Темирбек Матыбаев тапшырат. Темирбек Матыбаев. Анда эмесе бүгүнкү республикалык айтыштын 2-чи орунун бүгүнкү биздин демөөрчү Нурбек Кеңешев тапшырат. 2-чи орун 100.000 сом байгес менен Мундузбек Боранчиевке. Биринчи орун 150.000 сом менен Садык Шернияз агабыз тапшырат. Биринчи орун 150.000 сом Акматбек Султан уулуна. Кыргыз Республикасынын эмгек баатыры Элмирбек Иманалиевдин туулган күнүнө карата өткөн республикалык айтыштын баш байгесин мамлекеттик катчы Койчиев Арслан Капай уулу тапшырмакчы. 200.000 сом Турат Жумаевга. 200.000 сом Турат Жумаев. Анда эмесе дагы сыйлыктан озбор экен. Урматтуу эл журт, кетпей туруңуздар. Азыр баардык кедирлер түз кетип аткан убагы андан сырткары 5 жылдан бери ушул төкмө кесиптери бошокту айтыш коомдук фонду өзүбүз уюштуруп келебиз. Биздин башкы режиссерубузду чакырып коелу Жандос Жолдошов деген жигит. Баш байгеси Турат Жумаевга сөз берели. Эки ооз сөз. Көкүрөгүм урууларга
толуп калды, кызырмагачын эле жолукканбы? Башбайгенин орunu бош турчу эле, Кудай буйруп бул дагы толукталды. Элим курулуп турганда термелип ал. Бул жеңиште Амантайдын, Жеңишбектин, Элмирбектин, аал азамат агалардын эмгеги бар. Мамел, Курсат агалардын бизге деген ардайым жөндөмү бар. Замирбектин, Рахматулла Абдулданын алардын да калтырган өрнөгү бар. Жалгыз эле мен муну алган жокмун, устаттардын баарынын эмгеги бар. Элим үчүн көрөнгөнү эл болбосо айтамын, мен эмнени байге менен кошо жукса экен деймин. Элмирбектин эл сүйгөн өнөрлөрү. Башбайге эсе Турат Жубаев. Бүгүн 4 акытта эң жогорку упай алды. 4-кө тең Башбайге алды десек болот. Бирок биздин салт менен Башбайге Турат Жубаев болду. Кут болсун. Анда эмесе Айтыш фильм кино студиясынын башкы режиссеру Жандос Жолдошев келсин жана башкы оператор Нурлан Темирбек уулуна Кыргыз Республикасынын Маданият жана маалымат спорт жаштар саясаты министрлигинин маданияттын мыкты кызматкери биздин режиссер Жандос Жолдошевго сыйлансын. Тапшырганбыз. Маданияттын мыкты кызматкери Жандос Жолдошев. Маданияттын мыкты кызматкери башкы оператор Нурлан Темирбек уулу. Маданияттын мыкты кызматкери айтышка өнөргө кызмат кылып келаткан сахна артындагы жигиттер. Анда эмесе урматтуу туугандар, Элмирбек устатыбыз айткан экен, тумшуктуу мизир макулук туруналар бузбайт катарын, турунача ыркы жок элдин турмушун ойлоп капамын, канаттуу мизир макулук каркыра бузбайт катарын, каркырача болбогон кайран элге капамын деген экен. Дайым ынтымакта биримдиктүү бололу жана бүгүнкү айтышыбыздын башкы демөөрчүсү Нурбек Кеңешев деген жигитке сөз берели. Келиңиз Нурбек. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, куш келипсиздер. Жана ушундай сыйлоо адем менен кыргызда сөз бар. Ата өлсө балалар тону жерде калбастыр. Атан өлсө тайлак бар, чоңу жерде калбастыр деп. Ушул жерде бардык нерсени уюштуруп келаткан агаларыбызга, эжелерибизге ыраазычылык билдирип, Асылбек Маратов агабызга 2 адамдык умра сапарына белек. Жана ушундай эле сыйлык менен дагы сыйлай турган атамыз бар эле. Изат эжебиз бул жерде болбогонуна байланыштуу. Акбатай эке сиз келип койлуңуз. Айнардылы Изат эжебизге 2 адамдык умра сапарына берди. Мен баягы кесиптеши катары берип коем, чоңу бар албайм. Чоң рахмат Келесиздер, жалпы журтта ушул жерде бардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Ушунун бардыгын жөн көтөрүп тартып келесиздер. Садык агайыбыз баштаган ушул жолдо Кудайым буйруп, дагы даңгы жолдор салынып, мыкты акындар мындан да бийик деңгээлде жетет деген ишеничтебиз. Элибизде дайым ынтымак болсун. Баракелде, Нурбек Кеңешевке жигиттер өсө келсин, бар болсун. Акбат менен Изат умрага чоң барса кабыл болбой калыш мүмкүн дейт. Буюрса бирликтен барып келиңиздер. Бүгүн Садык агабыз баш болгон, Арслан агабыз баш болгон калкаган тоодой агаларыбызга, эжелерибизге, акындарга терең ыраазычылык билдиребиз. Ушу Нурбек Кеңешев деген жигит 2 миллион сом сай берди байгеге, аны да айтып койбосок болбойт. 1 миллион сому акындарга байгеге кетти, 1 миллион сому уюштуруу, сахна, экран ушунун бардыгына кетти. Андан сырткары билеттен түшкөн акчаны Айтыш коомдук фонду Элмирбек Иманалиевдин 2-нчи өмүрүнө, китептерине, Элмирбек атындагы фондго жана үй бүлөсүнө тапшырылмакчы. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Өнөр сүйгөн бардыгыңыздар кайрадан улуу сахнадан эсенчиликте көрүшкөнчө бар болуңуздар.